ишрок окугам бир жолу дейт. Бирок ошол күнүм бир кызыктай эле өткөн дейт. Ишрок намазын окудум дейт. Бирок ошол күнүм эмне бир кызыктай болуп өттү дейт. Ушундай ой пикирде көбүңүздөр болушу мүмкүн да. Себеби биз айтып атпайбызбы? Намаз оку жашооңо береке келет деп атабыз. Зикир чал, береке келет. Дуа оку, береке келет деп атабыз да. Куран оку, береке келет деп атабыз. Анан сиздер, устазы айтпады беле деп туруп ошол күнү намаз окудуңуздар, анан окуй калып эле эмне настройкалагыңыздар, ошол күнгө береке сураңыздар, берекелүү өтсүн, жемиштүү өтсүн деп атабыз да мисалы. Анан сиздер өзүңүздөр таң атпай настройкалап, Аллахым бүгүнкү күнүм жемиштүү болсун деп, анан өзүнчө чууданы күтүп отурасыздар да. Кандай укмуш бүгүн керемет болот, бүгүнкү күнүм ушундай сонун укмуш өтөт деп моинтип күтүп отурасыздар да. Анан ошол күнүңүздөр ушинтип бир кызыктай өтүп калса, болбойт турбайбы, алдап койгон турбайбы, иштебейт турбайбы көрсө деген ойго келет. Жок, бул туура эмес, айымдар. Бул андай иштебейт. Сиздер эмне азыр эле дуа кылсаңыздар эле дароо эле ошол күнү керемет чуда укмуш болуп эле баардыгы укмуш болуп калгыдай олия эмеспиз да. Биз дароо дуа кылсак эле дароо баары боло калгыдай. Жок, андай эмес. Сиздер 10 күн же 30 күн, 40 күн бою ушул Куранды окуймун, Аллахтан береке сурайм. Ушул намазды окуймун. Ишрок намазын, ар бир намаздын өзүнүн максаты бар да, ошол максатында окуйбуз. Анан окугандан кийин албетте Аллах Тааладан жашообузга береке сурайбыз, күнүбүзгө береке сурайбыз, ишибизге береке сурайбыз. Анан ошол күнүбүз бир күнү маанайы жок өтөт, маанайсыз өтөт, бир күнү маанайы менен сонун болуп өтөт, бир күнү жакшы, бир күнү жаман дейт да. Бирок сиздер Аллах Таалага дуа кылып сурай бересиздер 10 күн бою, 20 күн бою сурай бериңиздерчи. Анан бүгүнкү кылган дуаңыздар, ибадатыңыздар себептүү эртеңки күнүңүздөр, башкача айтканда бир айдан кийинки жашооңуздарга бүгүнкү күндө сурап аткан бүт максаттарыңыздар келет. Бүгүнкү күндө сурап аткан берекенин баары ошол бир айдан кийин келе турган болот, 2 айдан кийин келе турган болот. Мисалы, мен жашоомдо ошондой болгон. Мен сурап аткан кезде эмнеге мен эртең менен сурадым эле, бүгүнкү күнүм бир кызыктай өтүп атат деген жокмун. Мен эмне Аллах Тааладан, Аллахым ушул жумушума береке бер, ушул жериме береке бер, ушул нерсемди бүтүрүп бер, ушул ишимди жеңил оңой бүтүрүп бер деп бүгүнкү күндө мен кыйналып атам. Мен бул айда кыйналып атам, кыйналып жасап атам. Бирок мен Аллахтан сурап атам. Анан жемишин карасам эле ошол бир ай бүткөндөн кийинки айында, 2 айдан кийин карасам, мен баягы кыйналып жасап Аллах Тааладан сурап, ушул максатыма жеткир, ушуну бүтүрүп бер, мынандай кылып бүтүрүп бер деп мен сурап аткандан да Аллах Таала ашырып туруп береке берип койгон. Бүгүнкү күндө менин сураган дуаларым карасам, бир айдан кийин баардыгы аркасынан келип атат. Мына ушундай иштейт, айымдар. Анан сиздер ойлойсуздар, эмне бүгүнкү күнүм Аллахым берекелүү өтсүн.